Ошо балам 40 жашта, 39 да, 40. Анан өзүм кийинтем, эртең менен түнү өзүм карайм, кээде түн уктайт, кээде уктабайт. Акыркы күндөр уйкусу кем, аябай кем болуп атат. Таяктап кетти. Зонт менен тамак ичет, жутуусу кыйын болуп атат. Ошо больницага бара элек деп басып жокпу. Басып жүргөндө Турцияга деп аткан операцияга. Макул дедик элек. Анан кийин докторго барып келгенден кийин разный уколдорду берди да, булар шаабагандай берди. Уколдорду бере берди. Хоть жагабы, жакпайбы? Мен айттым, антибиотик жакпайт, жакпаган антибиотик бекер бербегиле десе, биздин иш беришибиз керек деп туруп алды да. Жаш балдар экен. Жакпаган антибиотикти эмнеге бересиңер? Таасир бербей атат десем, болбой коюшту. Отур наракат. Наконец ушундай кылып койду да. Эчтеке баса албай калды, сүйлөй албай калды. Башым деп какшап, ыйлап чыкты да больницадан. Ошо келгенден кийин кичине өзүм нарак берак кылып, окутуп, сокутуп. Айтып берсеңиз, балаңыз буга чейин кандай болгон? Канча жылдан бери төшөктө ушул? Төшөктө ушу былтырдан баштап төшөккө болуп калды да. Демек Мурда басып эле жүрчү. Басып эле жүрчү, Ооба. Россияга барып иштеп, Ооба. Азыр эми тамакты да жей албайт экен. Жутуусу жок болуп атат, жутуу кыйын болуп атат. Эмне менен тамактанат? Зонт менен, мындай зонт менен неме салдырам. Неме салабыз ашказанына. Зонт салабыз. Ошо менен дарылайсыз. Оокат беребиз балам. Блендер менен өткөзүп турупчу. Бүгүн свет жок да, кандай? Бүгүн свет жок да, аябай кыйналдым, аябай ыйладым. Бул ачык болгондо тамакты ичпедим. Свет кээде көп өчөт светчи бизде. Биз ушул токтап эле өчүрө беришет светтичи. Свет жок болсо биздин шоорубуз ачыкка. Эч ким түшүнбөйт да. Мен эле ыйлайм, свет жок, эмне кылам депчи. Свет жок, иче албайт балам. Алланын мээрими келсин, эмне кылышым билбейм. Кээде түндөсү так уктабай албайм. Эртең менен зооруп отурам. Мусор төгө албайм. Убактым жок. Кыздарым бар эми, кыздар бирөөнүн үлөсү да. Кайра эле ушу жардам бергиле десем, иманым чыдабайт ага. Карашкыла деп. Звонить этип, жок нерсеми алып бергиле десем, алып берип атышат. Болду. Күтүн тазалайм балам, туруп тур. Көчүгө атышып кетти. Ошондой окшойт жагы. Сийип алат экен да. Азыр. Муну үтүктөш керек эле, үтүк неме жок, свет жок, үтүктөй албай аттым эле да. Кийимдеримби? Кечке күттүм да, Кудайдын немесин күткөндөй күттүм да. Жалдырап ыйлайм, Кудай свет качан күйөт депчи. Азыр күйгүзөбүз, 5-те күйгүзөбүз, мынча күйгүзөбүз, албай эле ошентип. Баягы Акаевдин убагындагыдай эле болуп калды. Кышы менен свет өчүп, жок шылтоонун таап атышат. Шарт эле өчүрүп коет, ремонт баарыбыз жокпу десем өчүрүп коет. Анан палан жерде мынаяка күйүяпты, мынан жерде мындай болуяпты деп эле өчүрүп коюшат светти. Кайда дейсиң ушуну? Эже балаңыздын диагнозу кандай экен? Гентингона дешти. Бирок гентин последний время гентингона деген жок азыр. Гентингонадан башка дейт. Азыр Кочкортодо Темирбаев Абылай деген киши бар экен. Ошол киши 2019 көргөн да. Бул ангинадан кеткен осложнение, каттуу нерв жыйырылып калган дейт, коркутчу. Атасы өлгөндө жалгыз экен да. Жаны чыккандачы. Анан баягы ваннага кан кусупту да. Кусса ваннада суу бар экен, үстүнө куссаң ваннага толуп кетти кан. Ошондон чыгып эле жыгылыптыр да. Ошо менен эле анан бат тамагым мама, тамагым деп калды. Анан эле ушул ооруп калды да. Акырын жүрүп, баскандан кыйналып. Мына памперси бар экен эже. Кээде ыйлайм ушу отуруп алып. Сөөгүлө болуп калыптыр го немеси. Сөөгүлө болуп калыптыр дейм денеси. Аябай артап кетти балам. Оокат иче албай, ичире албай атам да. Ичирейин десем эле бир шылтоо табылат да. Зонт чыгып кетет. Зонтто жок, доктурду заказ кылабыз. Ал Аравандан келиш керек. Эже ишим бар эле, реанимациядан эже мындай элем деп алда келбейт. Иш көп да, действительно иш убакта звонить кылабыз. Мен мынча больноюм бар деп эптеп суранып келет. Ага да рахмат, бирок ыраазымын. Любой убак таштабайт, келет. Карап атат келипчи. Реанимацияда врач. Балаңыз мурун кандай болчу, ушуну айтып бериңчи.
балам басып эле жүрчү, ошо кичине калдаңдап калганда анан ошо катуу корккон экен да. Негизи буларда генетический болезнь бар дейт. Бирок белгилер башка кайнелерим ооруган мындай болгон эмес. Алар деле айран калып атат. Оокатты жөн эле ичип, басып эле жүрүшүп, мындай болуп эле жүрүшкөн дейт. Анан кийин ошентип жүрүшүп эле жашап, бирөө 90го чыкты, бирөө 80ге чыгып өттү. Жашынакай эле жүрүштү. Мындай болгон эмес да. Бул катуу чочуган дейди го. Лечение кылса болот экен. Лечение ошо Темирбаев кылып атат немени только эмелерди жиберип атат. Жана организмден айдап чыга турган жанагылардычы, дарыларды. Зыяндуу нерселерди чыгара турган. Өткөндө нейрофит деген дагы бир дары бердилер, ошону берсем, чөтө анча жакпады. Анан калган дарылар ошо иммунитетин ичкенден кийин жакшы. Кыйла жакшы болуп калды. Эми ошол кишиге өзүм апара албайм да. Ал киши деген немеге кетип калат экен. Консилиумдаргачы. Казакстанга, Бишкекке. Кочкортодо карыган киши. Кочкордо калып. Невропатолог. Апара албай атам, потому что дорогада муну зонт менен жүрүшкө мүмкүн эмес экен. Негизи Оштогу врачтар карай алабы? Жок, Оштогу врачтарым бүттү уже. Мен бардым, алып келип эле туруп эле баланын башын асылып атышат. Снотворный, психотропный депчи. Андан эч кандай пайда жок, наоборот, хуже кылып таштады. Бир да башым кеч эмес. Ушулардын психотропный дарыларынан кийин балам ушинтип калды. Апарбай эле койбоптун. Хуже кылып койду. Адамды жөн эле өлтүрүп коет экен буларчы. Вообще хуже кылып койду баламдычы. Врачтар Бөөркөмүнө Темирбаев деген киши деген только витаминге салып атат. Айланайын. 2019 айткан, мен муну укпай койдум эле. Кичине берип эле болуптур, эми жакшы болуп калар ушул ойдон деп бир алып койгалы эле жакшы болуп калганбыз. Кийин өткөндө ошо баса албай калгандан кийин көрсөттүм. Видео кылып. Мен айтпадым эле ушундай болушун билгенмин деп. Азыр дагы консультациясын айтып берип атат. Дарыларын акча жиберип атам, өзү алып берип мага акча төлөбө деди ал кишичи. Төлөбө кызым. Сен жаныңды кыйнаба, төлөбө. Еще как лечение долго болот, муну өтүштүрүп бергенсиңер деди. Убагында алып келбей деди. Лечение эте турган ушул жерде эле болуп атат. Ал кишини алып келиш керек болуп атат биякачы. Муну не состояние апаргангачы. Анан укол сая турган жерде эле калбай калды балам. Арбак кылып гана колума салып беришти. Обул больницада жатты. Жок, бул больницага барсак, бул деген Кентингон ашказанын тешип, гастрофрома бир баракат салып коюш керек деп койду. Башка эчтеке кылган жок. Эч кимиси караганда жок бул больницадачы. Эже балаңызды лечение кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Неме лечитсек болот, время керек деп мага Темирбаев ошентип айтты. Мүмкүнчүлүккө акча дейсиңби? Акча табам да. Болбосо үйдү сатып, талаада жашасам деле балам аман болсо болду, жакшы болуп калса болду. Бирөөнүн бир сарайында жашасам деле балам жакшы болуп калса болду. Мейли балам үчүн бардык нерсени жасайм балам. Эчтеке эмес, балам эле жакшы болуп калса болду. Ошол Темирбаев деген врач айыктып берем, карайм деп атат. Ошентип атат. Ал 2019 бери айтат. 2019 коронавирус болуп, мен бара албай калдым. 2020 өзүм да коронавирус катуу ооруп калдым. Россияга барып иштеп калыпчы. Өзүм как раз жана немеде болчумун. Onu aynek жаап койгулачы, Исхак. Эмир. Мен жаап койм эже. Коронавирус болуп калды го балам. Ошондо мен катуу ооруп калдым, ошол жакта жүргүч. Катуу ооруп калды. Сиз Россияда иштедиңизби жагындай? Россияда иштеп атам. Өзүм жуктуруп алдым да, полный доляны өпкөнү алдырып койдум. Анан үйдө карашты врачтарчы өздөрү. Мен баягы өзүм медик үчүн карады. Карашы. Өзүңүз врачсызбы? Эмне болуп иштегенсиз? Жок, мен медсестра эле болуп иштегем. Медсестрада болуп, анан роддомдо да иштедиңизби? Фельдшерский иштесе болот, акушерский дагы. Фельдшерский окшоп бүттүгөн. Бирок ошол жумушуңузду дагы иштегендигиңизге өзүңүздү күнөөлөйсүз, Күнөөлөйм, себеби дегени мен аборт иштегем. Ошо абортто бекер кылган экен, мен билген эмес экен да, жаш экенмин анда убактачы. Акча кылат десе, акча болот экен деп, булар да кичинекей болчу. Акча болот экен деп ошону иштеп бериптирмин да. Анан кийин анан немеге кылдым. Кийин гинекологияда иштеп жүрдүм, роддом жабылгандан кийин. Ошондо да кичине иштеп калдым да. Кийин оказывается бул болбойт экен да алчы. Арам экен да аны.
Куранды карап отурсам бүтүн наказание берет экен, Алла таалам келгис наказание берет экен. Арамдын түбү баары арам болот экен. Мына мен азыр алып атам да, өзүмдүн немемдичи. Мындан да хуже кылып коет. Алла таалам күнү уйку бербейт, түнү уйку бербейт. Эч жака чыга албайм, даже туалетке бара албайм. Балам ыйлап турат, бала деген эң жакын жаныңан жаралган неме экен да. Ошон үчүн эч арамга барбагыла дейм да, балам, арамдан оокат ичпегиле. Бирөөнүн акчасын адал карап туруп жегиле. Ачка болсоң да бирөөнүн лишний акчасын албаш керек, эч качан болбойт. Арам. Пешенектериңден гана жеш керек. Арам баары бир, арамдын түбү баары бир адам болбойт экен. Мен ушу аборт иштеп коюпмун да. Акчасын алып. Эми ойлонсом ошол мени удар кылып атыптыр да, аябайчы. Ушинтип өкүнөм да. Арам жакта да иштеп, бирөөнүн неме кылган эч качан болбойт экен. Эми алар өздөрү күнөөлүү, бирок ошого мен иштебешим керек эле да. Ошол акчаларды бул балага жедирбеш керек эле да, балдаргачы. Балаңыз азыр 39 жашта, Ооба. 39 жашта үйлөнгөн эмеспи? Жок, үйлөнөм деп атып ооруп калды да. Бирок 1 жылдан бери төшөктө жатып калды. Ага чейин жөн эле жүргөн да. Жок, басып үйгө кирип чыгып, эшикке кирип чыктырып, өзүм ошентип эле басып жүрчү да. После коронавируса негедир жыгылды да, катуу жыгылды. Андан бери 5 жыл болуптур да. Бир жылдан кийин Пенсия алабы эже? ошо 5000 алат пенсия. 5500 сом алат. Анан поликлиникадагылар да аябай кыйнап атат биздичи. Келип, анализдерин алып, больной бар эле деп, кабар алып, бат-бат эмне болуп атасыңар, кандай деп, жок дегенде бир эки жолу келип, жумасына бир жолу же бир айда бир жолу келип сурап койсо болот. Жок, алар сурабайт деле, карабайт деле, бирок жакшы адамдар. Иштей бере жок, сен өзүң медиксиң. Мен өзүм нушта медик. Мен ушундай стрессте болуп туруп, өзүм балама медикмин деп эле даяр кылып баардыгын жасай албайм да. Балага кичине капельница берип, поддерживающий нерселерди жасатып, алар деген все-таки врачтар көп. Аерде көп адамдар иштейт, ошого жараша өкмөттөн акча алат, поликлиникадан, туурабы? Буларда контроль жок да, карабайт да. Өткөндө жалдырап жүрүп алып келдирдим. Келгилечи, канын алып бергилечи, баланын каны азайып кетип атат. Келип капать этип, ону эмне болуп атат, капельница көрөлү, канын көрөлү, давлениясын көрөлү, жок. Болмойду да, ой, жок кылыңдар ошондон ары. Ой, уже тойго берди деп коюп бирдеке десеңчи. Мен антпей эле жанымды үрөп иштегем. Ошо роддомдо кичинекей балдарды күнү түнү уктабай, мына Мырзакиде дагы иштегемин мен. Канчалаган 30-20 баланы кучактап жатчумун, свет күйбөй калгандачы. 88-жылы, 89-жылдары. Жаш балдарды карап иштегем роддомдочу. Энелерине бербей түндөсү. Свет жок, шамды жагып алып өзүм карап иштегем. Кудай ошо жагынан дагы, Кудайым мен күнөөлөрүмдү кечирсин дейм. Себеби жалаң наристелер болчу. 90-жылкы наристелер мен маккам. 94, 96, 2001ге чейин мен өзүм ошо балдарды төрөтүп, өзүм ошо детскийлерди карап баарын кылат элем. Анан с одной стороны ошибка ошо аборт болуп калды да. Сизге азыр жардам бере турган бирөө барбы же? Жок, эч ким жок жардам бере турган. Азыр кыздарым бар, мен кыздарга неме кылбайм. Өзүнүн семьясы менен жашасын, кереги жок алардын жардамы мага. Алла берсин баарыбызга. Мен бир туугандарым жок, действительно. Бирөө бар, балам инсульт болуп Москвада. Эжем бар, эжем балдары өзү менен өздөрү, кызы ал өзү дагы 70-тен ашып калды, кемпир. Ал келбейт деле. Аман болсун, анын жардам бер дешим бирөөнүн кыйын да, ар кимдин өзүнүн оокаты бар. Ооба, эки бала, эки кызыңыз бар экен, Үч балаңыз. Бир балам бар. Ооба, эки кыз, бир бала экен да. Балаңыздын аты ким? Азамат. Балаңыздын операциясына канча акча керек экен, Турциядан лечение кылса болот экен, кандай болот эже? Турктөр басса деди да. Басса лечение кылабыз дедиби? Басып жүргөн да андачы. Алар макул болушкан. Алар видео вызов кылып көрүп аткан баланычы. Анан бир күнү эле катуу температура болуп калды. Анан мен температураны көрсөтөйүн деп доктурга апара калсам эле, анан булар антип көбөйүп кетти да орусучу. Врачтарга апаргандан кийин. Алар карабай эле калышты да. Эч кандай жардам бере алышкан жок. Антибиотик сая берди. 4 миллион акча керек деген. 4 миллион акча керек деген, ошо боюнча $40,000. Дайын жок. Ошодон анан кийин дагы көрсөтсөк, пус поправляется деди, пус ходит, бассын. Анан биз операция жасасак болот, бул башта деди. Денттин кону башта деди. Муну ушундай больнойлорду көрсөттү. Тамак ичкенден, путунан баса албай калышат.
негизи алар басып эле жүрүшөт экен. Анан эмнегедир бул баса албай калды, кайсы жерден бир жерден нарушение кылыптыр деди. Врачтарды эже муну эме түндө уктайбы? Бул балаңыз түндө уктайбы? Түндө уктай албайт азыр. Түндө уктай албайт. Түнү менен өзүңүз карап чыгып атасызбы? Ооба. Жыгылып каламбы деп коркуп атам, инсультка болуп каламбы деп корком. Мен Алладан сурайм, аябай, Алла, мен неме инсульт болуп калбай эле, мен бирөө жайым болгондо жардам бергенде ичин уктап алсам деп. Анан кызым өткөндө келип карашып койду 2 күн, кичинекей кызым. Бир да уктабадым, мама жатып алгым дейт. Эми айттым, балам, сен да окатың кыл. Ал да бирөөнүн баласы дей. Ал да бирөөнүн немеси. Сен кадей эле келе берсең, тигинтей кыла берсең болбойт эми. Бизге Кудай жардам берсин. Уят. Ушунча жиберип, сен ушундай кылып шартыңа көнүп аткан ушу рахмат кайын журтуңа дагы. Депчи. Кайын журтта жакшы адамдар действительно. Азыр канча килограмм болуп калды эми балаңыз? Билбейм, мен өзүм көтөрүп атам го. Өзүңүз көтөрүп? Ооба. Мурун канча килограмм эле? Кандай болчу? Мурда 75-80 килограмм болчу. Болду, төтөсү ачы неме болуп кетти. Алмаштырбайчы. Болду, мен тартпай турайын анда. Памперсин алмаштырып алыңыз, Памперсин кийгизип алдыңыз эже, Ушинтип өзүңүз карайт турбайсызбы эже? Ооба, ушинтип карайм. Мына шкафты кирейин мен. Бедадына не ходит да балам. Бул байкебиздин акыл эси жайында экен, Салам деп коюңузчу. Колдон. Колуңузду мындай булгалап коюңуз, мындай салам. Акыл эси жайында баардыгын билет экен. Классташтары кабар алып турат экен, кошуналары кабар алып турат экен. Баардыгы менен саламдашып, классташтарын көргөндө кадимкидей ыйлап. Классташтары да мектепте жакшы окуган, өзүн таза алып жүргөн, тың жакшы жигит эле деп абдан нааразы болуп, кайгырып, келип кабар алып турушат экен. Негизи бул эже коомчулукка чыгууну деле өзү каалаган жок. 5 жылдан бери баласынын оорушу менен өзү эле үйдө карап эч жака чыкпайт экен. Азыр мырзанын абалы начарлап, аябай арыктап кеттир. Мурун 75-80 килограммда жүрсө, азыркы учурда бир 40 килограммдай эле болуп калган да. 35-40 килограммдай эле. Апасы өзү көтөрүп, нары бери жылдырып, массаж кылып, азыркы учурда жаш баланы кандай караса, ошондой эле карап жатат экен. Эже, мен жыйынтыктай берейин, анда сиздердин эм банкыңыздарды болсо, мен эме кылып коеюн, экранга жазып коеюн. Эже менен түз байланышып, кимде ким жардам берем дей турган болсо, ушул балага жардам берсеңиздер болот. Мына мен канча кайрымдуулук иштерде жүрөмүн, бирок мындай үй бүлөнү биринчи жолу көрүп жатам. Өтө кыйналган. Ошол ооруну караштын өзү кыйын да. Болду, ыйлама балам. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, экранын астына телефон номерин, эм банкын жазып койдум. Ушул балага жардамдашып, колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Мына чындап эле чыныгы муктаждарды элдер издейт да. Чыныгы муктаж деп мен ушул үй бүлөнү айтат элем. Неме да? Булар эми өзү коомчулукка деле чыккысы келбеди бул эже. Эми Кудай жардам берсин. Бирөөгө эч качан мындай жок деп неме кылбаш керек да. Бирөөдөн сурамаш керек да өзүчү. Куранда ошентип жазылат. Эч качан бирөөдөн сурамагыла депчи. Алладан сурангыла деп. Анан эми баягы кошуна колоңдор, тааныштамала сага деген ушинте бересиң, жашырып, ушундай кылба, кыйналып атасың деп эле ошолор берип атышат да. Ошондо мага дагы кошуналарыңыз бир эже 1000 сом которуп ийиптир. Жол керегине ушул барып койчу деп, эми тыйыныңызды жөн коюң десем болбой, өзү кайрымдуулук кылып барып чалдырып берчи деп сиздерди айтыптыр. Анан келдим да. Ошо кандай үй бүлө экен, барайын деп келсем, чындап эле жардамга муктаж, аябай кыйналган үй бүлө экенсиздер. Эми Кудай өзү жардам берсин. Алла жардам берсин. Кудай өзү жардам берсин. Алла жардам бериле, жакшы болуп калса балам болду эле. Ар нерсени ойлойт десең да. Сиз өзүңүз канча жаштасыз эже? Мен
64 да. Ошондо 60тан ашып калдым, 62-ге чыгып калдым. Мына кыз үй турган үй дагы кызымдыкы да. Ал эки баласы тиякта, эки баласы биякта болуп атпайбы. Эгерде биз квартирага чыгып кетсекпи дейм да кээдечи балам мененчи. Потому что эки бала деген алар кеңири ойногусу келет да, үйдө кичике го. Буга кыйкырат, тигиндей кылат, аябай кыйналып кетет да. Өзүңүздүн үйүңүз жокпу? Өзүмдүкү жок, экөөбүздүкү жок үйүбүз. Анан мен неме деп айтмакмын да. Мага эң эле немеси эмне, ипотекага эле үй кылып берсе, балам экөөбүздүн пенсиябызды салыштырса кандай болор эле? Мүмкүн кыздарым Альбинам деле иштеп атат го, жардам берет эле депчи. Бир комната болсо дагы ипотекага өзүбүздүн балам экөөбүзгө үй болсо болот эле, кыйналып кеттик да. Себеби жаш баладан тыя албайт экенсиң да, бала эмес, бала экен да баары бирчи. Тигиндей кыл, мындай кыл дейм, болушпайт. Кыйкырбагыла, буга болбойт дейм. Болбосо кыйкырганга врачтар покой дейт. Тынчтык керек дейт экен. Анан катуу кыйкырганда уктай албай калат, укшайбай. Ошол сиз азыр эң негизги муктаждыгыңыз эмне эже? Ушу квартирага тынч эле тихо бир квартирага чыгып алсамбы дейм. Десем, кантип төлөйм аны мен? Төлөй албайм да. Квартирага бул экөөбүздү албайт деле. Больнойду эч ким квартирага киргизбейт, квартираны кылчы. Анан билбей калдым кандай. Что покой керек да, бизге тынчтык керек. Тигил кызды өзүм балдарым менен жобосо мындай деп айтам. Эгер ипотека кылса, муну үйдүн сатып туруп ушу акчасын кошуп туруп эле тиги чоңураак кылып комната кылсак, үй кылсак болот. Ушуну берише алабы экен ипотекага дедим эле да. Кызым иштеп атат, анан ушул үйгө первоначальный взносуна деле кошойлук. Ушул комнатаны чоңойтуп туруп, ушундай алып берише алабы экен жардамга. Мына балага тынчтык керек, мен бир комнатасын отдельный чоң кылып баламды өзүм баксам. Тигинин комнаталары отдельный болсо дедим эле да. Эми буну Ош шаардык мэриясы карап чечим чыгара турган ошолор экен да. Сиз мен аяка бара албайм да балам. Мен айтып атам, мен убактым эчтекеге жок. Азыр көрдүңүзбү, туалетке зорго кирдим. Балким бул видеону көрүп Ош шаардык мэриясынын эми азыр жолдор оңдолуп, шаарыбыз сонун болуп өзгөрүлүп атат. Балким видеоңуздарды көрүп кала турган болсо, сизге жардам береттир. Соцзащита барбы? Видеоңуздарды мен жөнөтүп коеюн, алар да бир көрсүн. Жардам берип турабы негизи? Жок, эчтеке. Мына курортный санаторный курортный лечениясы болуш керек, бир жылда бир деген. Ага барыш керекпи, эмне кылыш керек билбейм. Анан мен вот так говоря, бул немеге коляскага деле мындай отурса дейм да. Потому что жата берип мынтип отургум келет дегендей кылат да. Коляскага отурабы? Отурат да, мен мынтип колумду отургузам да. Коляска барбы бирок? Коляска жок да. Коляскам жок да. Анан мен айттым, колясканы пенсиям тийип атат, кызым акчасы болуп атат. Ошондон эле коляска ала берели десем, кыздарым убактысы болуп атат да, кызымынчы. Тияка бияка деп иште. Эми коляскага отургуш керек экен да. Ооба, кичине отургузсам, мына аркаларда порич болбойт да, мына кыйналат, азыр ыйлап атат. Отурсам депчи. Отурсам деп. Отургузуп көрүңчү кичине. Мына кел козум. Ушу отургусу келет да. Болду, Алла жардам берсин балам. Ыйлаба. Азыр токто. Кечке жата берип дагы бели ооруйт да. Эле айтасың, аркалары жанаңдап кетет да. Оюлбадыбы? Азырынча Кудай сактасын, мен өзүм карап атам. Балам. Массаж кылам, ушинтип чарчап калам да, аябай чарчап калам. Кээде ушинтем бирөөнү багып деле алсам болмок экен депчи. Ушинтип отургусу келет экен, Отургусу келет ушинтип. Отургузуп койсо кичине жинденбей калды. Жинденбей калат. Ушул мен турам деп атат да. Коляска керек экен, эже срочно. Өткөндө сулук болчу, тиги кишинин дарыларынан кийин. Ал киши айтат, ал уже должен өзү самостоятельно отуруш керек азыр деп. Уже көрүп атат да ал кишичи. Мен алам усилий леченияга дейт. Бирок бала кишини семириш керек дейт. Мен уколдорду жасаганды көтөрө албайт дейт. Мен ошон үчүн муну оживление кылып организмди тазалаш керек дейт. Муну башка дарылар менен неме кылып таштаганда атпайбы, организм уланып калган депчи. Бул 48 жылдык стажы бар киши да. Вообще кыйын киши. Эми кичине эт алдырыңыз анда. Ооба. Мен эт алдырганга жардам кылам да. Өзүм оокатын убагында берип. Сууну кандай ичет? Сууну деле кадимкидей ушу менен ичет турба менен. Ооба да балам. Азыр турбасы тешилип калыптыр. Бул жери.
эртең үрсүн чакырып дагы салдырышып ал киши турба өпкөгө түз байланышканда ашказанга ашказанга деген буттарын ушалайм мондай кылып буттарын мындай кылабыз буттарын басып жүргөн бала да эми бул ооба басып жүргөн бала да